Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айтты эле бир хадисте. Ихфадилла яхфадка. Алланын динин сакта, Алла сени сактайт. Сен дүниеңди сактайт, ахиретиңди сактайт, мал мүлкүңдү сактайт, жаныңды сактайт, әуелиңди сактайт, бардыгын сактайт. Алланын динин сакта. Алла Тааланын динин Алладан дуалайды. Я Алла, мен динимди оңдо. Мен ишимдин исмат, маасумият мындайча айтканда, аны сактоосу ушуда жашылган. Иманыбыз сак болсун десеңиз, ибадатыбыз сак болсун десеңиз, дүниебиз сак болсун десеңиз, мал мүлкүбүз сак болсун десеңиз, акылыбыз сак болсун десеңиз, насылыбыз сак болсун десеңиз, анда диниңизди оңдоңуз. Анда диниңизди оңдоңуз. Ва аслих ли дуньяя, я Алла, мен дүниемди оңдо. Аллати фиха мааши, бул да мен жашоо тиричилигим дүниеде. Дүниеге келгенде жашоо тиричилигибиз бар да. Ошон үчүн, я Алла, дүниемди да оңдо, жашоо тиричилигимди оңдо. Берекелүү ырыскы бер, канияттуу ырыскы бер, жакшы турак жай бер, бейпилдик бер, бардыгын. Анткени бу да менин жашоо тиричилигим. Дүниемди оңдо. Демек, динимди оңдо деп сурайлы, дүниемди оңдо деп сурайлы, ахиретимди оңдо. Анткени анда мен кайтуучумун. Мен кайтып бара турган жерим маади, ошол жер. Түбөлүктү кала турган жер ахиретим. Ахиретимди оңдо, я Алла. Ахиретти оңдо. Дүние ахиреттин алдында, океандын алдында бир кыпында, бир тамчы. Элестетиңиз. Кабырда канча турабыз билбейбиз. Кабырымды оңдо деп сурап атасыз. Махшардагы кыямат күндү мигдаруху 50 альфа сана, кыямат күндүн бир күнү 50.000 жылга барабар таксыр. Ошол күнүмдү оңдо деп сурап атасыз. 50.000 жыл. Куранда эмне дейт? 50 альф сана. Мына дүниенин өмүрү бар го, ар ким ар нерсени айта берет, 7000ден ашпайт. Болжолду алымдардын айтуусуна караганда адам атадан бери. Андан көп ашпайт. 7000 жыл менен 50.000 жыл салыштырып көрсөңүз, аны бир күнү 50.000 жыл. Адам алейхиссалам тартып келатат. Кичине барсак эле демек болот. Мына Иса пайгамбардан алдын 2000 жыл. 2022 жыл. Рождество. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дүниеден кайтып кеткенине 1432 жыл. 1432 жыл. 1432 жыл. 1414 кылып мына кече келет бул. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, дүниенин өмүрү бар го, ошо өмүрүнүн күнү батайын эле деп калды дейт. Күнү батайын эле деп калды дейт. Мен менен кыямат чогуу келгенбиз дейт, мындай эле дейт. Пайгамбарыбыздын келип кетүүсү кыямат кайымдын биринчи белгиси. Кыямат кайымдын эң чоң белгиси пайгамбарыбыздын келип кетүүсү. Анан ар жактан канча калды билбейм. Көз ачып жума турган эле учурлар калды.